ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Салам достор, өзүңүздөр байкагандай бүгүн биз башка жердебиз. Сиздер менен чогуу бүгүн биз иш жүзүндө бардыгын көргөзүп берели дедик. Жана менин жанымда турган жигит Рафаэль Дөөлөтбек уулу, фитнес тренер. Кеңседе отуруп иштегендин эмнеси жаман, кандай кылып курсактан арылыш керек, кандай кылганда өзүбүздүн ден соолугубузду чыңдай алабыз, мына ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Саламатсызбы, Рафаэль мырза? Саламатсыздар. Теле көрүүчүлөр менен да учурашып кетет элем. Саламатсыздар достор. Эң сонун системаны көтөрүп атасың, кыймылсыздык. Кыймылдабаган адамдын көп ден соолугу менен аябай чоң проблемалары болот да. Бирден бир проблемасы бул кыймылдабаган кишинин кан айлануусу, жүрөк менен проблемалары, анан кийин ушу муундар. Сиз билесиздер, муундар кыймылдабаса ооруйт. Элестетиңиздер, адам баласы айтып кетет элем, кашык эмес. Кашыкты акырын сандыкка катып койсок, 20 жылдан кийин алып чыксак, ал кашык жата берет дагы, ошондой эле суп-сулуу татынакай. Адам баласы андай эмес. Адам баласы ар дайым кыймылдап турушубуз керек. Биздики майланып турушубуз керек. Ошон үчүн канчалык бат кыймылдаган кишилердики ден соолугу таза болот. Кимде ким кыймылдабаса, кечирип койсоңор, кийинчерээк ошонун баарына төлөш керек. Бул ден соолук менен. Ошон үчүн биздин теле көрүүчүлөргө айтып кетет элем, биз менен болуңуздар, биз силерге туура көнүгүүнү кандай кылган жана биз кандай туура эмес көнүгүүлөрдү биз кылдырбашка аракеттенген көргөзөбүз силерге. Рахмат, Рафаэль мырза. Анан көбүнчө үйдө баягы жумуштан кийин чуркап барып үйгө барасың, убакыт жок, кыйналабыз, же болбосо акчаны үнөмдөйбүз. Ушул учурда үй шартында эле акча коротпостон 5-10 мүнөттүк убакытты бөлүп көнүгүү жасап, ушул сиз айткан көйгөйлөрдү алдын алса болобу? Бирок мен ушу биздин көрүүчүлөргө айтып кетет элем, эң биринчиден биз өзүбүздү сыйлашыбыз керек. Өзүбүздү сыйлашыбыз керек, өзүбүзгө план коюшубуз керек. Мен ушуну жасасам, мен 10 жыл, 20 жылдан кийин оорубайт экенмин. Керкилер бар, мен азыр оорубайм, мага кереги жок депчи, андай болуш мүмкүн эмес. Биринчиден, экинчи группа кишилер бул болсо убакыт жетишпестен. Биз билебиз, жашоо өзүнүкүн көргөзөт. Сага эмне жакса, сен ар дайым ошого убакыт табасың. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Убакыт жок деген сөз жок. Болбойт ал, мүмкүнчүлүк эмес. Өзүңүздүн ден соолугуңузду сыйлаңыздар. Биринчиден эч качан унутпайбыз, биздин ден соолук бул эң чоң байлык. Эркек кишилер 17 саат, 16 саат иштеп туруп, байып туруп, кайра ошо байлыгын бар ден соолукка коротот. Элестетиңиз, кереги эмне эле чогултуп, кайра аягында коротуп туурабы? Ошон үчүн келиңиздер, өзүбүздү жакшы көрөлү. Өзүбүздү сыйлайлы. Сый деген эмне? Бул өзүңдү кароо, тың болуу, туурабы? Жөтөлгөн киши, мисалы жөтөлгөн кишини капталдан көрсөң, жаман көрүнөт деп элечи, өзүн паст сезет. Бул жөтөлгөндөн аллергия, бунун баары кыймылсыздыктан чыгат да. Биз ошон үчүн биздин көрүүчүлөргө азыр сонун көнүгүүлөр көрсөбүз. Бул көнүгүүлөр башында оңой көрүнүшү мүмкүн. Ушуну да кылабызбы? Ушундан баштайсыз да, ушуну да кылабызбы? Ушуну кылалы. Ушундан башталат. Ден соолукчу, көп эле ойлой берет, ушу кымбат мындай клубтарга келиш керек, мындай жок. Эң биринчи жүрөктөн башталат. Ишеним, өзүңө ишенишиң керек. Мен кылсам болот. Келиңиздер, өзүбүзгө мындай бир позитивдүү эме өтөсө, мен кылсам баары болот деп баштайбыз. Кандай дейсиз? Сөз түрдө. Жарайт, анда биз Айдиананы жардамга чакыралы, Кел, Айдиана. Келиңиз. Азыр эң биринчи көнүгүү, эң оңой. Колубузду айдан алдыбызга коебуз. Алдын. Жөн эле ачабыз. Ушуну эле кайра өйдө көтөрөбүз. Кайра мынакей. Болду. Канча жолу жасаш керек? Жок, азыр техникасы. Ачканда демди чыгарабыз. Дем алуу болот. Ооз менен дем чыгарабыз. Мурду менен дем алабыз. Ушу туура дем алган бул эң сонун нерсе. Ушу бизде туура дем алышпайт. Ишенесизби? Көбү мурду менен дем алат. Мурдунун биз мурду менен дем алышыбыз менен ооз менен чыгарышыбыз керек. Эч качан унутпайсыз. Кеттик. Жок, кайра. Көрсөк, мен теле көрүүчүлөргө көргөзүп кетейин. Түз болуш керек. Мурдуңуз менен дем аласыз. Эң сонун. Бул көнүгүүнүн кандай пайдасы бар? Эми караңыздар. Бул көнүгүүнү кандай кылабыз дегенде, биз убакытка байланабыз. Туурабы? Мисалы биз мынча жыл жашайбыз, саат менен иштейбиз. Биз ошону айдана, сиз менен 1 мүнөт кылабыз. Биз менен 1 мүнөт маек түскүчөктү, сиз 1 мүнөт иштеп турсаңыз болот. Келиңиздер. 1, 2, 3. Биздин көрүүчүлөр, силер 1 мүнөт иштей бериңиздер дагы, бизди көрө берсеңиз болот. Кеттик. Буну эмне кылып атасыз? Бул биякта иштей турган булчуңдар. Дал, ийин,
ошо дал менен ийиндер иштеген себебинен биз көпкө ачылат. Анан кийин төш дагы. Биз төштү ачып атпайбызбы, көрсөң? Төш булчуңун ачып атабыз, дал менен ийин да иштеп атат. Ошол себебинен дем алган оңой болот. Анан кийин биякта дагы бир эме кол иштеп атат. Колду өйдө көтөргөндө баягы аялдар жаман көрөт го, могу булчуңду. Аялдар жаман көргөн, оператор көргөз коебузчу, мынакей. Мынтип буну жеп көрүшөт. Бул булчуң могу көнүгүүдө бул булчуң да иштейт. Көрдүңүздөрбү? Ошондо биз төшкө да иштеп атабыз. Биз дал эме ийинге да иштеп атабыз, далыбызга да иштеп атабыз. Эң сонун. Болду элек. Токтомой жок. Мына биз айтып коебуз. Эң сонун. Билинбейли оор экенби? Иә. Чарчадыңбы Айдана? Чарчадым. Иә. Ой, биз жакшы сон экспериментке соңку кыстап алыппыз, Иә. Экинчи көнүгүүнү сизге көргөзөйүн дегем. Жарайт. Биздин телекөрүүчүлөр, биздин формат тунук, таза, анан баары өзү көрүш керек. Айдана болду. 1 минут 15 секунд болуп кетти. Сага ыртырайын. Айдана, сиз айтып бериңиздер өзүңүздүн комментарийиңизди. Сизден баштай бересиз. Эмне кылышым керек эми? Ушуну элеби? Ушуну эле. Или экинчи башка көнүгүү көрсөйүнбү? Башкасын кылып көрөйүн. Эң сонун. Мен жакшы көрөм. Мен атайын бул капталда туруп алдым. Сиз болсо мындай капталда турасыз. Сизди капталдап турайын, Жок, сиз биз телекөрүүчүлөр бүт форматта көргөндөй болсун. Бардыча. Караңыздар. Акырын айлантабыз. Оппа. Канча минут айлантышым? 1 минут. Көрүүчүлөр ойлошу мүмкүн, бул эмне болгон? Бул машык туруучу айланайын. Мындайдан кылып анан мындайдан. Көрүңүздөр, өзүңүзгө текшерип көрүңүздөр. Бул көнүгүүнүн кандай пайдасы бар? Кайсы жака действие кылат? Мен ошону сизден сурайм. Кайсыгы булчуңуз 1 мүнөттөн кийин талды деп акырын иштей бересиз. Ушинтире берейинби же ракурсту көбөйтөм? Жок. Ушинтип эле турасыз. Тура эле жасап атамбы? Тура эле жасайсыз. 1 минут жасашым керек мен. 1 минут жасаш керек. Тердеп кетсемчи? Жакшы. Биздин көрүүчүлөр түз форматты көрүп атат, Биз калп айткан жокпуз, кескен жокпуз. 1 минут 37 секунд кылып атасыз. Ысып баштадыбы? Ооба. Кайсыңыз ысып баштады? Колум алдылар ысып атат, булчуңдарым ысып атат. Эң сонун дагы. Анан далым бир аз ооруп атат. Ооруп атабы же талыдыбы ушундай да? 48 секунд. Эң сонун. 54 секунд. Колум толугу менен чарчады. Колун соң. Эми караңыз телекөрүүчүлөр. Бул артка кыймылдаганыңыз туурабы? Эми алдыга 1 минут кеттик. Жок. Ушуну. Тана кеттик. Мынакей. Сиз менен сүйлөштүрө алмай куруп, өзүнчө журналист болуп. Сиз жана көнүгүү кылгандачы, азыр дем алганыңыз кандай болуп калды? Башкача болуп баштады? Жакшы. Жакшы. Анда келиңиз сиз менен да 1 минут жанакы көнүгүүнү кыла беребиз. Жанакындай. Жанакындай эле. Уже келиңиз, сиз уже капталдап көргөнсүз да, эми алдыга кылгансыз. Эң сонун. Биздин телекөрүүчүлөр ойлоп атпаш керек. Кааласаңыз бул көнүгүү жасаңыз, кааласаңыз бул көнүгүү. Анан кийин канчадан жасайбыз дегенде, биз болсо 4төн. Биз орусча айтканда подход деп эсептейбиз. 1 минуттон 4 жол. Мисалы сиз 4 минут жасашым керек, Сиз жок, сизге бир көнүгүү 2 минут болот. Ошондо 8 минут сиз жасайсыз. Бияктыкы бир көнүгүүсү 1 минут. Анткени көрсө көп элемент бар да. Сизге кыска элементтериз. Канчалык көрүүчүлөргө айтып кетет элек, канчалык элемент кыска болсо, убактысы көбүрөөк болуш керек. Мисалы сизге көрсө, өйдөрөөк көтөрөбүз. Чарчадык болду. Чарчадыңызбы? Мынакей сизге мына ровно 1 минут болду. Айтып бериңиздер. Мооларым ооруду, аябай. Колум толугу менен ооруду. Далдарым ооруду, ийним ооруду. Ошол. Эң сонун. Эми азыр караңыздар. Көрүүчүлөр айтып кетти. Биз азыр булчуңдар турушуп калды. Ооба, турушуп калды. Эми азыр турушуп калды. Сиз азаматсыз. Эми сиз карап туруңуздар. Биз сиз менен ошо турушуп калган булчуңдарды чоёбуз. Канча иш керек эми? Эми караңыздар. Азыр бир акырын турабыз да, колду алдыга кылабыз. Колду алдыга алып туруп, мына жака муну тартабыз. Чыканакты жакка тартабыз. Эң сонун. Көрүүчүлөр биз менен кылып атабы? Биз атайын 2 форматта турабыз. Эң сонун. Ошону эми колуңузду өйдө көтөрүңүз. Экинчи колуңуз менен муну тартасыз. Бул жакы эң сонун. Бул булчуң. Это трицепс деп коет. Жанакы бийлечү булчуң да, бийлечү булчуң. Аялдар ситте жаман көрөт. Анан кийин мисалы эркелер келет, анан кийин айтасың, битке арыкташ керек десем, жок, мен арыктабайм, мен аябай эле арыкмын дейт да. Монтенес десем эле бүттү да. Ол эң сонун. Экинчи колуңуз.
бир колду бүтөр менен экинчи колго өтөбүз. Эң сонун. Рахаттанып атабы? Эң сонун. Эми болсо систин эмебиз. Систике. Айдан карап турмуздар. Караңыз. Систике ийин болду да. Бул ийинди болсо колдун аркасынан тартабыз да, колду напрягать этебиз. Ошондо биякты бошотот. Сездиңизби? Ооба. Эң сонун. Эми келиңиздер баарыбыз, бир жакшы эме бар. Биз болсо далды чөзүш керек. Далды чөзүшүн бул эң чоң булчуңдардын арасына кирет. Буттан кийин дал болот. Далды кантип чөзөсөк эле, мен теле көрсөм, мындан көрбөйсүз го. Алабыз да, капталга бул колубуз менен өзүбүз тартабыз. Бирок дене кыйшайбаш керек. Кыйшайбаш керек. Мен өзүм эле. Бактым, өзүбүз чөзөбүз. Эми экинчи жакты чөзөбүз. Анан кийин көбүз айтыш мүмкүн да, мен мисалы көп кыймылдай албайм. Бирок мен колдор менен иштейм дегенде, ошол азыр биздин моделибиз, модель дейли, колубузду алдыга кылабыз. Караңыз, жөн эле ачып жуммай. 1 мүнөт. Элестетиңиз, бул ачып жуммайды биз капталдатсак, мына көрсөң, кандай оор көнүгүүлөрдүн бири. Сезип баштадыңызбы? Колдун башынан ийинге чейин иштейт. Кан айлануу мээге чейин барат. Азыр аябай оор көнүгүү. Эркектер үчүн бул аябай оор көнүгүү. Эркектер 1 мүнөт чыдайт, келкилер чыдабайышы мүмкүн. Түшүнөсүзбү? Канчалык булчуңдун көлөмү чоң болсо, канчалык чын эле спортсмен болсо, чыдабайт. Анткени булчуңдун көлөмү чоң, оор да. Ошондо мен мисалы чыдабайм. Мен баарына берем, аял кишилер чыдай алат. Сизди көрсөк болобу? 1 мүнөт чыдайсызбы? Чыдай алам. Ишенем чыдай алам. Мен текшерип көрсөм болобу? Текшерип көрүңүз. Келиңиздер. Сизге 48 секунд болду? 48. 1:48-де токтотосуз. Келиңиздер, сизге мындай кылабыз. Муут айландырып ошентебиз. Катуу жумабыз. Эң сонун. Азыр денеңиздин ысыганын көрөсүздөр. Биздин көрүүчүлөр дагы мен ойлойм, өзүн сыйлаш керек, өзүн урматташ керек. Өзүн сыйлайт деген бул эмне? Жакшы алып жүрүү, эртең менен туруп көнүгүү жасоо. Болду. Эртең менен туруп өзүн көнүгүү жасоо, өзүн сыйлоо. Анан кийин азыр болсо колду чөйөбүз дагы. Кайсы көнүгүүнү жасасак, биз ошо булчуң, кайсы булчуңду жасасак, ошо булчуңду чөйөбүз. Эң сонун. Оң колун көбүрөөк алып атат, эмнеге? Оң колубуз күчтүү да. Канчалык күчтүү болсо, ошончолук оор болот. Бат-баттан ачып жабабыз, ат-баттан. Талып баштады? Талды, аябай эле талды. Аябай талды. Ооба. Оң колум аябай талды. 1:48 дегенбиз сиз? Чыдайт экенмин да. Ура! Мен ошо көрүүчүлөрдөн сурайт, сиз чыдадыңыздарбы? Алар чыдады бош керек деп ойлойм да. Биздин көрөрмандар жакшы мындай өзүн кармаган тың кишилерден деп ойлойм да. Анда биз менен чогуу ушул көнүгүүлөрдү жасап көрүңүз, ылдый жакка комментарий калтырып коюңуз, кандай пайдасы тийди, сизге негизи эле пайда болуп жатабы? Эгерде күнүгө ушинтип отуруп иштей турган жумуштарда болсоңуз, өзгөчө азыр тикмечилер көп бизде, анда ушул көнүгүүлөрдү жасаңыз, анан биз менен чогуу сергек жашоо образын сактаңыз. Коштошобуз, кийинки видео мындан да кызыктуу, курсактагы майды кантип кетириш керек, мына ушул жөнүндө болот. Коштошобуз.